Дүйнөдө эң көп жашаган Япониянын тургуну Мисао Акао жана Дзиуремо Кимура бүгүнкү күндө 115 жашка чыгып Гиннестик китепке кирген. Бул эки адамды мамлекеттик социалдык жактан толук камсыздоого алган. Бүгүнкү күндө дүйнө эли эки адам туурасында интернет булактарынан окуп таң калуу менен кабыл алышат. Ал эми Кыргызстандагы Ракыя эне бүгүнкү күндө 125 жашка чыкты. Бирок эмнегедир Ракыя эненин 125 жашка чыкканын бүгүнкү күнгө чейин анын кошуналарынан, айылдаштарынан башка эч ким билген эмес. Бүгүнкү күндөн тартып кыргыз эли дүйнө жүзүндө эң көп жашап жаткан адам биздин мекенде деп сыймыктанса болот. Себеби 125 тосуп алган Ракыя апабыз бар экендиги белгилүү болду. Бирок анын жашоо турмушун көрүп ыйлагын келет. Анткени багаар көрөрү жок. Жалгыз уулу 3 жашында каза болуптур. Өмүрлүк жолдошу 1972 жылы каза болгондон бери жалгыз жашоого аргасыз. Асырап алган уул кыздары болсо келип кетип турушат экен. Өзүнүн айтуусунда болсо акыркы 3 жылдан бери аран кыймылдап калбаса ага чейинки жылдарда оокатка тың эле болчу. Бирок жыл өткөн сайын саламаттыгынан алсырап бараткан эне ар күн сайын жардамга муктаж. Жок, бир деле төрөдүм. 3кө чыкканда өлүп калды. Бир деле. Анан бакпаган балам калган жок. Карабайт экен. Анан чындыгында бул кишинин жашоосу оордоп бага турганга киши жок болуп атат. Өзүнүн туугандары бар, келип кетип турат, алар деле карайт, анан бирок негизи кыйын болуп калды, абал оорураак. Күнүмдүк тиричилигинде суусун ташып, киринтип, кирин жууп берип, жокто май чайын ташып, каралашып турган кошуналары. Ал эми медициналык жардамга муктаж болгон учурда мет айымдар келип эмдеген соң акча талап кылышат. Анан доктор укол куят, келип үйдөн куйгунду. Анан бирок доктор акчасын алат. Айлапада болсо келиңиз, чай ичиңиз деп, мындай бир жакшыраак чай чамабыз болсо чакырып турабыз. Тамак аш согун союлуп дегендеби болсо эже кайнатып же деп берип турабыз. 3 кылымды көзү көргөн Ракыя апанын басып өткөн оор турмушу анын көз алдынан кетпейт. Өзгөчө 1916 жылдагы жүрөктү үчүткөн үркүн. Качып, тоңдун ашуусу менен жөө. Кожайыным, кайненем бар болчу. Анан Кытайга бардык. Кытайга барып, 1-3 саат болду. 3 саат. Анан ал мени жаштырып белгилерми 3 ай турдук. Жакшы карашты, жакшы эметти. Андан кийин эленен орустар кетти, кыргызды атпай калды, басылды деп анан кайрадан тенти менен келдик. Биз барган күнү районунун акими Бакыт Рыспаев дагы барып, белек бекчегин тапшырып, жылуу сөзүн айтты. Ал буга чейин Ракыя апа тууралуу социалдык колдоо көрсөтүү кызматы жана айыл өкмөтү тарабынан акимчиликке эч кандай маалымат берилбегенин айтып, Ракыя апанын кийинки жашоосу көзөмөлдө болот деп убадалады. Толук көзөмөлдөп туруу боюнча биздин соц коргоо кызматы, айыл өкмөтүндө социалдык блокту тейлеген кызматкерлер, ушул эле айыл башчысы, айыл өкмөттөрүнүн бул эң чоң күнөөсү. Бул адамды эгерде өздөрү жардам бербей, мүмкүнчүлүк жетпесе, тийиштүү жерлерге маалымат бериш керек эле. Бирок бул боюнча эч маалымат берилген эмес. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул адамдарга, ошо кызматкерлерге эң баягы катуу жазаларды көрүш керек да. Биз барганда аз да болсо жүзүнө кубаныч алган Ракыя Бөлөкбаева кетерибизде көзү менен узатып, кулап калчу абалда турган үйүндө калды. Ал эми анын кийинки турмушу кандай болот? Өкмөттөн жардам болобу же болбойбу? Гиннестик китепке кирер-кирбесине бир гана мезгил күбө. Буга чейинки жашоосунда болсо тийиштүү жетекчилер акимдин алдында Ракыя Бөлөкбаева учетто болчу деген жообу менен чектелип туруп беришти. Талайбек Илипаев, Жакшылык Чортонов, Скөл облусу, Күндөлүк.